жөнүндө кайталап койсоңуз. Урматтуу мекендештер, эгерде жеңил формасы боло турган болсо, бул жерде сиздер кайрылыңыздар, СС 118-ди кызматына көп бүгүнкү күндө арыздар, көп даттануулар болуп атат. Туура, ал жерде жетишпей калды. Мен айттым канча кайрылуулар болуп атканын. Ошондуктан бул жерде 118 кызматын, линияларын көбөйтүү боюнча мына кече дагы тапшырма алдык, ага чейин тапшырма алганбыз. Бүгүндөн баштап көбөйтүү боюнча ал жерде эч кандай көйгөй болбош керек. Андан кийин биздин бүгүнкү негизги максат мына кечетен бери мына тажрыйбалуу пульмонологдор бүгүнкү күндө жетишпей атат. Мен ачык айтайын. Ал жерде тажрыйбалуу пульмонологдор эми көпчүлүгү ооруп да калып атат өздөрү. Анысы дагы бар. Биз операторлорду бардыгын мына тажрыйбалуу пульмонологдор менен алмаштыра албайбыз. Бул жерде бир врач консультация болот, колдоруна стандарт боюнча кандай суроолор болсо, кандай жооп бериш керек дегендер да берилген операторлорго. Ошондуктан анан кийин үй бүлөнүн медицина борборуна кайрылсаңыздар, алар чечсин. Бул жерде жаткырууга болобу, же үйдө эле жаткырышка керекпи жаткыруу, же үйдө эле дарылаганга болобу деп. Ошого көңүл бурсаңыздар, бардыңыздар, мен ойлойм, туура түшүнөсүздөр деп.